Чечкиндүүлүк жана тырышчаактык көрсөттү. Күндүз бош убактысы болоору менен китепкана анын экинчи үйүнө айланды. Ал эми түнкүсүн чырактын жарыгында окуду. Китептер анын эң ишенимдүү досторуна айланды жана күн сайын талыкпаган эмгегинин аркасында анын окуусу сапаттык секирип жасады. Ал тургай класстагы артта калган окуучудан биринчи окуучуга айланды. Ал табели чоң энесине толкундануу менен сунду. Адегенде ал толук шок болду. Андан кийин анын жүзү чексиз сыймыкка бөлөндү. Жек чоң энеси менен 3 жыл жашады. Бул убакыттын ичинде тышкы тынчсыздануулар болгон жок жана тез көчүп туруунун кереги жок болчу. Бул тынчтык жана туруктуулук акырында Азаматты сактап калды. Ал ошондой эле чоң энесинен руханий колдоо алып турду. Убакыт тез эле өтүп кетти. Тентек бала деңиз аскеринин жоокерине айланды. Кызматтан кийин ал мыкты көрсөткүчтөрү менен Оксфордтун юридикалык факультетине тапшырды. Ал кыялына барган сайын жакындап келе жатты. Бул жерден ал сүйүп калган кызын жолуктурду. Эгер сиз ушул сыяктуу видео тасмаларды көргүңүз келсе, биздин Instagram жана TikTok баракчаларыбызга катталыңыз да күн сайын кызыктуу жана кыргыз тилинде видео тасмаларды көрө аласыз да.